И солнце милей, та, что зовется мамой моей. Мамочка милая, мама моя, как хорошо, что ты есть у меня. Мамочка милая, мама моя, как хорошо, что ты есть у меня. Ветер завоет, гроза за окном, мамочка в доме, страх нипочем. Мамочка милая, мама моя, как хорошо, что ты есть у меня. Мамочка милая, мама моя, как хорошо, что ты есть у меня. Мама моя красивая, в школу меня ведет, солнышко нам смеется, птицы поют. Побеждать, людям добром поможет, умеет не унывать. Я быть хочу похожей на милую маму мою, нежную и хорошую, самую добрую. Кайсы майрам? Апалардың майрамы. Мне любовь, нежный и добрый свет, мамины глаза, мамина улыбка, лучше моей мамочки во всем мире нет. Мамины глаза, мамина улыбка дарят мне любовь. Бүгүнкү биздин көптөн күткөн 8 март эл аралык аялдардын майрамы менен баарыңыздарды куттуктайм. Майрамыбыз көңүлдүү, жакшы өтүш үчүн балдар, биз силерге азыр конокторду чакырабыз. Benim menен кошо гүлдөр өсүп чыгып баштады, караңызчы балдар. Апам, апам, жаннатта, бүттүм сени. Чоң айта, кандай?
не туда, ножка ходит не туда. Наша тетя Хайока, у каждой есть беда. Какашка, малакашка, я какашка не беда. Если раны хватит кашка, мама беда. Разная кошка, мама кошка, я макашка не беда. Если раны хватит кашка, мама беда. Azamatsınlar. Az bolsa biz eceklerge seyirci maç maydanlar menedip emin Allah'ımız tutup da Kana kalkanımızı biraz gel ayaklı bana gel. Dünya bol tutan, düşmandan korkup tutan, dümdüz beni daha. Pakai
Башкар Бачар, Өксүндей жасасам. Атың кім сенің? Бачар. Юсун кутусун, ланы чыматакен, эсне этерем. Ланы чыматакен, эсне этерем. Юсун кутусун, ланы чыматакен, эсне этерем. Атың кім? Апам апам. Күттім теніден апам. Мазамат суда калем дады када. Атың кім? Жаным бойып деген, жамандан қорқты, жөгімен апам. Атың кім? Амина. Ой, маған. Алаңға топ туған, адам ұлт туған, адам күл туған, асыл менің апам. Атың кім? Саку. Дүниеге топ туған, дүнием болып туған, дұшмандан қорып туған, дұмырып менің апам. Жаны көп, күтім сені жаны көп, үйімнар аға тұра, қайындарды қалып. Бүгүнкү биздин иш-чарабыз эл аралык аялдардын майрам күнүнө карата биздин Новобалака бала бакчасынын бардык тайпалары даярданышкан. Тарбия өзү негизи бала бакчадан башталат демекчи. Биз ошо балдарды азыртадан тарбиялап, ошо ата-энелерди сыйлоого, улун урматтоого, кишини ызаттоого үйрөтүү менен алдыбызга койгон максаттарыбызды аткарып жатабыз. Биздин балдардын кичине концертин көрдүңүздөр. Ушу концерт менен ушу берилген кичинекей концерт менен өзү жыйынтыктайт да, кандай тарбия көрүп жатат бала, кандай үйрөнүп жатканын, ушу садиктен кандай заттарды кантип тарбия берүүнү үйрөнүп жатканын биз көрсөтө алдык деп ойгойбуз. Тарбиячы болуп иштейм. Эң кенже группа меники наристе 3 жаштагы балдар. Ошо 3 жаштагы балдарды бүгүнкү энелердин майрамына даярдаганбыз. Ошо даярдаганда өтө кызыктуу нерселер болду. Ошол балдардын кийимдерин, ырларын жаттатканда ошо көбүнчө менин ошол группамдагы ата-энелердин жардамы тийди. Мен ушул эмеден пайдаланып, эн аталарыма чоң ыраазычылык билдирем. Анткени бардык жактан ар тараптан мага колдоо көрсөтүштү. Кийимдерин, бийлерин бийлегенге, стижокторду айтканга бардыгын ата-энелердин салымы чоң. Ошон үчүн мен терең ыраазычылык билдирем. Бүгүн ушул майрамдан колдонуп мен дагы ушу менен иштеген коллегаларымды дагы майрам менен куттуктайм. Бардык кыргызстандык аялдардын бүгүнкү келе жаткан 8 март
майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бардыгына иштерине ийгилик, бактылуу апа болуп жүрө берсин. Балдары биз дагы ошо коллективибиз менен келечектеги муундун балдарын тарбиялаганга өзүбүздүн күчүбүздү жумшап жатабыз. Рахмат. Бүгүнкү апалардын, эжелердин майрамдары менен куттуктайм. Жалпы бүткүл дүйнө эл аралык аялдардын майрамы менен 8 март майрамы менен куттуктайм. Ошондой эле ийгилик каалайм, узун өмүр, ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Ишиңиздерге баарыңыздарга албан ийгиликтерди каалайм. Биз Новопавловка балдар бакчасы жаңы ачылгандыгына байланыштуу былтыртан бери ушул күз майрамы, жаңы жыл майрамдарын өткөрдүк. Эми азыр ушул даярданып өткөрүп атканыбыз 8 март майрамын өткөрүп атабыз. 6 тайпаныкын өткөрдүк. Эми эртең дагы бир группасыныкы болот.